Salamатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Кезекте кыргыз тили сабагы башталды. Баг шагы менен баг. Шак багы менен шат. Шаттуу бактын шагы көп, шактуу бактын баары көп демекчи, баардыңарга жагымдуу маанай каалайм. Анда эмесе, китеп дептерлерибизди алып, кыргыз тили китебибизди жана дептерлерибизди алып, сабакка даярданайлы. Анда эмесе сабакка даярбызбы балдар? Даяр болсок, бүгүн 18 ноябрь күнкү кыргыз тили сабагыбыздан көнүгүүлөр иштейбиз. Өтүлгөндөр боюнча кайталоо жүргүзөбүз жана берилген көнүгүүлөрдү так аткарууга, сулуу жазууга аракеттенебиз, балдар. Анда эмесе китебиңердин 50-бетинен баштап көнүгүүлөрдү аткарабыз. Биз бүгүн көнүгүүлөр аткарууда өтүлгөндөрдү кайталап сөздөргө тыбыштык талдоолорду жүргүзөбүз. Ал үчүн биз эмнени билип алайлы? Тыбыштар биз өткөн сабактарды өткөнбүз, экиге бөлүнөт. Үндүү тыбыштар жана үнсүз тыбыштар болуп. Үндүү тыбыштар созулма жана кыска болуп бөлүнүп эле. Созулма үндүүлөр алто. А, Э, О, Ö, У, Ü тыбыштары. Кыска үндүүлөр 8. А, Э, О, Ö, I, U, Ü тыбыштары. Андан сырткары жоон үндүүлөр жана ичке үндүүлөр болуп экиге бөлүндү үндүү тамгалар. Демек, жоон үндүүлөргө А, О, У, Ы тыбыштары кирсе, ичке үндүүлөргө И, Ü, Ü, Ö тыбыштары кирет экен. Үнсүз тыбыштар экиге бөлүндү. Жумшак үнсүздөр жана каткалаң үнсүздөр болуп. Жумшак үнсүздөргө Б, В, Г, Д, Ж, З тыбыштары кирсе, каткалаң үнсүздөргө К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ш тыбыштары кирген болчу. Андан сырткары үнсүз тыбыштар дагы түгөйлүү, түгөйсүз болуп бөлүндү эле. Түгөйлүү үнсүздөргө Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, Ж, Ш, З, С тыбыштары кирет. Мына балдар, өтүлгөн темалар боюнча тыбыштардын бөлүнүштөрү жана алардын өз ара бөлүнүп кетиши, үндүү тыбыштардын бөлүнүшү жана үнсүз тыбыштардын бөлүнүшү жөнүндө силерге кайталоо жүргүздүк, балдар, эске алдыңарбы? Анда эмесе биринчи көнүгүүнү аткарабыз. Балдар, биринчи көнүгүүдө суроолор берилген. Кайсыл канаттуулар жылуу жакка учуп кетишет? Биздин жердин канаттуулары кайсылар? Алар кандай комкордукка муктаж? Ушул суроолорго жоопторду менин өз жеке номериме жөнөтүп коесуңар. Мына балдар, китеби жок окуучуларга мына суроолорду, биринчи көнүгүүдөгү суроолорду жөнөтүп койдум. Ушул суроолорго жоопторду жөнөтөсүңөр. Эми балдар, экинчи көнүгүүгө өтөбүз. Экинчи көнүгүү китебиңердин 60-бетинде. Бизге тыбыштык талдоо берилип жатат. Демек, канаттуу деген сөзгө тыбыштык талдоо жүргүзүп көрөлүчү. Өтүлгөндөрдү эстеп, тыбыштык талдоону баштадык. Канаттуу деген сөздө 8 тамга, 6 тыбыш бар. К, үнсүз тамга, каткалаң, түгөйлүү тамга. А, үндүү тамга, жоон үндүү, кыска. Н тамгасы, үнсүз тамга, жумшак жана түгөйсүз.
A ündүү, жоон кыска. T үнсүз. Тыбыш каткалаң, түгөйлүү. T деле ошол үнсүз тыбыш каткалаң, түгөйлүү. У бул үндүү тамга созулма үндүү жана жоон үндүү болот. Анда эмесе балдар, силер дагы ушундай кылып сулуу, таза дептериңерге көчүрүп жазгыла, тыбыштык талдоо жүргүзүүнү уланткыла. Бардыгыңар ушул берилген сөздү тыбыштык талдоосун бир көрүп чыгып, кайталап, өзүңөр дагы ушундай тыбыштык талдоо жүргүзүүгө аракеттенгиле балдар. Үчүнчү көнүгүү балдар. Үчүнчү көнүгүүбүз дельфин жөнүндө. Дельфин сүт эмүүчү жаныбар. Ал сууда жашайт. Ал абдан боорукер, чөгүп бараткан адамга да жардам беришет. Дельфин сууда тез сүзөт. Аларга деңиз толкундары да тоскоол боло албайт. Дельфин аркылуу дельфин акылдуу болот. Мына көрдүңөр, бизге текст берилиптир. Бул текстке өзүңөр ат койгула, тыбыштык талдоо жүргүзүп көргүлө.